Бизге Кеңсайга бөлүнгөн, а? Бул общий. Акча каякта азыр? Мына 24 миллионго келген трансформаторбу? 24,5 миллионда жазылып. Мен айштаман бери же үртүрөтүп алгам. О 25 гектарды жерди берип, ордуна взамен мэрияга квартира беребиз деп сүйлөшкөн экенсиңер. Ошонун бирөөсүн да бербепсиңер квартиранычы. Главный бизге суу менен свет керек да. Свет жок. Бул 24 миллион да, 5 миллион дагы эмес бул. 5 миллион дагы чыкпайт да бул жердечи. Анда давайте эмеге кайрылайлы да, укук коргоо органдарына кайрылайлы. Ким эле подрядчик? Артезиан дагы чыгат, Поливка дагы чыгат. Буну эметти изыскание кылдырабыз. Целый геймплан түзүлгөн. Мектеп бар жок каралган. Канчадан мектеп, канча садик полный. Бирок ошол жерден туруп калган да. Азыр элдер азыр. Маалыматың барбы? Мына 3224 жаранга немеге бөлүнгөн участок. Жалпы мына 500 гектар экен. 500 гектар аянт. Бул жерге дагы көп нерселер курулганга геймплан түзүлгөн. Кеңсай массив башкы балдар 7 мектеп, 6 бала бакча, 11 соода жайлары, 31 көп кабаттуу турак үйлөр, 1 банк, 1 оорукана, 2 ФАП, 1 мейманкана, 1 көрүстөн, 2 мечит, 4 мончо, 2 АЗС, 1 өрт өчүрүү кызматы, 1 трансформатор, 1 өндүрүштүк кампа, 2 аптека, 1 чайкана, 1 стадион, 1 базар, 2 авто токтомо, 1 авто оңдоочу жай, 1 ресторан, 1 кичи базар, 1 сквер жана башка кызмат көрсөтүүчү жайларга орун калган дейт. Ушулар калганбы? Ушулар калган, орундары деле бар. Дайырбы? Чоң Кеңсайдын массивти 3кө бөлүшкөн да, Шаарга, Кара Сууга, Арабанга. Буяк каражат бөлүнгөн эмеспи? Жок, каражат бөлүнгөн. Убагында суусуна Жок, мурда. Жок. Бул жерде маселе ошо суу, свет, инфраструктура полностью. Жок, ушул жер биринчи 600 гектар жер берилгенде каражат бөлүнгөн эмеспи? Бөлүнгөн. Я. Облуска бөлүнгөн. Облус чакырдык. Келдиби? Облуста келди. Бу жерге акча бөлүнгөнбү? Ооба, бөлүнгөн. Бул баягы Ош Жалал Абад восстановление дирекция түзүлүп, ошо дирекцияга акча каражат бөлүнгөн. Жалпы Ош шаарында 500 гектар, ал эми Арабан районунан 1124 гектар жерге 9 миллиард 958 миңге сметный стоимость эсептелген. Эсептелип, анын 815 миллиону гана бөлүнүп, бул нердеги баягы БСР курулган. Андан кийин мына ички внутренний кварталдарда гравийный дорогалар. Анан бул жака сууну 1200 кубтук 3 резервуар кылып туруп ошого сууга келишим түзүлгөн. Анан чоң ВЛ 110 киловаттык эмеге светке подстанцияга келишим түзүлгөн. Канча ошондо общий канча каражат бөлүнүп атат? 815 миллион бөлүнүп атат. Ушу Кеңсайга. Ооба, Кеңсайга именно. Ошо болгон да? Освоение болгон эмес. Жок, 815 миллиондун освоение болгон, бирок 208 миллиондук суунун бүгүнкү күндө 39 миллион дебитору бар. Бул жерде жергиликтүүлөр билсе керек, ошо 2014 акча каякта азыр? Подрядчикте бирөөсүндө 39 миллион дебитор менен жүрөт. Ал эми ВЛ 110 подстанцияда 79 миллион электромонтажда дебитор. Ал менен соттошуп. Сиз мага ошолор боюнча полностью маалымат бериңизчи. Ошондо 500 гектар жери, 500 гектарга 800 миллион бөлүнүп атабы? 500 гектарга өзү бул жерде 500 гектар менен 1124 общий 1624 гектарга 9 миллиард 958 миң ушул жерге мен түшүндүм. Свет, бүт инфра түзүмдөргө ошондой смета. Бул 2010-жылы түзүлгөн смета да. Мен түшүндүм. Ошондо бул жерге 500 1100 арабан болуп 1600, а? 1624. Ооба, 1624 гектар жерге 9 миллиард бөлүнүп атат. Сметасы эсептелген. Смета. 9 миллиард 958 800 миллион 815 миллиону гана бөлүнгөн. Бизге Кеңсайга бөлүнгөн, а? Бул общий. Кеңсайга канча бөлүнгөн ушул жерге? Бул проект общий болгон үчүн аны бөлүнгөн эмес да. Мен просто айтайын дегеним 800 миллионго эчтемсе жумуш жасалбаптыр дегеним да. Я. 800 миңге бул жер внутрь кварталга эчтеке жасалган эмес. Бул БСРге насос 8 миң. Сиз
Ошондо 80 миң туттук, а? сизде ушул 500 гектар жерге бөлүнгөн каражаттан эмне жумуштар жасалды? Сизде маалымат бар да? Бар. Берип койсоңуз. Караштырып Ошо сиздин эмеңиз боюнча канча каражат сарпталды? Бул биздин мындай Силер эсептөөбүз менен эсеп менен. 8% гана акча бөлүнгөн да. 100%тен 8 гана процент акча бөлүнүп, ошого мындай үзүп эле жумуш жасалган. Основной трассалар гана бул ички кварталдарга эчтемке бир гана мына столбалар тартылган ички. Анан баягы гравийный дорога 11 километрге канал, биякта жогору жакта канал бар. Ошолор жасалган. Анда БСР жасалган. Анда получается акча жок болуп кетти народун эместе. Акча ооба, эми азыр булдар каралбай, мына 15 жылдан бери бул жолдор деле азыр уже топурак болуп столбалары турат экен, единственный. Анан берки электромонтаж менен соттошуп, ошо 110 киловаттык подстанцияны бизге иштетип, полноценный специалисттер менен, энергетиктер менен өткөзүп бергиле деп соттошуп атабыз да азыр. Анда получается 800 миллиондон даже бир 50 миллион сом акча деле освоение болуп тур да. Жок, освоенияны мен сизге алып келип берейин. Жеңиш Бешерович, ал жерде освоение болгон. Эгер азыр көрөбүз десеңиз дагы ошол биякта ФАП салынган экен, анан кийин баягы Көрөлү эмне болгон. милициянын 8% болуп атпайбы? жок, бөлүнгөн акчанын 50 сметадан бөлүнгөн 8. 50%-ден ашыраак, 50%-ден жогорураак. 400 миллион освоение болду. 400 миллион. Буну мен сизге так кылып туруп берейин. 400 миллион каякта? 400 миллион эмес, анын 71 миллион азыр квадраттык уюмда карыз болуп турат бизге. И 39 миллион. Кандай карыз? Кандай карыз болуп турат? Ошо подстанцияны толук кандуу бүткөрүп бизге өткөзүп бербей атат да азыр. 110. Все болуп түшүндүм. Анда давайте эмеге кайрылайлы да, укук коргоо органдарына кайрылайлы. Ким эле подрядчик? Электромонтаж деген генподрядчик болгон. Супром Транс деген субподрядчик. Жок, мен азыр Шайырбек мага күндө эл келип атат да, муякачы күндө эл келип жанымды койбой атат. Бизге дейт суу жок дейт, свет жок дейт, жолубуз начар дейт. Ушул маселелерде ошо убагында акча бөлүнгөн экен, эмне үчүн ошо до конца бүтпөй калды? Биякта чектер алынган да, бияктачы. Ушу үй салайын десек бизде шарт жок. Убагында акча бөлүнгөн, ошо акчаларды эмес каякта бүтүрүп бербейсиңер деген маселеди коюп атпайбы? Күндө 5-тен 10дон по вторникам 20-30 киши келет да ушу жакачы. Могу кыргыз текстиль да. Бул жанагы Айбек Османовдуку. Туурабы? Директор. Я. Бул кандай, жакшыбы, сиз жакшыбы? Бул атыңыз ким? Учкунбек. Сиздер бул жерди алганда биз менен договор түзгөн экенсиңер. Взамен мэрияга үй беребиз депчи, квартира. Ошол келишимди аткарбай атыпсыңар. Тактап турайын. Ошону Айбек Жапаровичке айтыңыз. Мен мамилем жакшы ал жигит менен. Ошол биз менен мэрия менен келишим түзгөн экенсиңер. Силерге мынаяктан канча аянтыңар? 25 гектар. 25 гектарды жерди берип, ордуна взамен мэрияга квартира беребиз деп сүйлөшкөн экенсиңер. Ошонун бирөөсүн да бербепсиңер квартиранычы. Тактап туруп ооба. менен сүйлөштүм эле ошол. Ооба. Менде азыр аябай үй сурагандар көп, маламүшүлөр көп. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр толтура, күндө келип жанымды койбой атат. Мен бул документтериңди көтөрдүм. Эгер силер тез аранын ичинде ошо келген келишимди аткарбасаңар, анда получается мен ошо берилген, бул эми узаконду этип алсаңар керек, мен билбейм, бирок керектүү жерди биз кыркып алабыз. Мына бул жерден баштап, тияктан баштап, мына бул жакта мэрия кайтып алам менчи. Айбек Жапарович кайтып коюңуз, макулбу? Так, айтыңызчы, эмне кандай маселе болду эми бу жерде? Суу жок.
Svet meselesi. Avtobus yok. Avtobus yok. Marşrutka yok. Başka yok. Svet bir mıltır geldi. O da şonu janağı 2010 yılı maşinlikler cep koyganda akçanı içi. Ал 3 жылдан бeri соттошуп атышат, onun соттун bir результаты чыкпады. Şonda получается 800 milyondan bir 300-200 milyon asfayını olup durdu. Ança dile bolğan emesde turabı. Yok. Anı Ya. da tekşeriş gerek. He. Şonun içinden kança. Aa. Ketken. Bunu Ya. organlarga berilse. Aa. Ben bardığına şunda. Allah tanıp geçkende. Ne жерде? Так. 3 kvartalga bölünген. He. Buyağı 226 27 kvartal 28 kvartal. Айтып аткандай көп кабат үйлөр, базар, бүт сос объектилер мына көрсөтүлөт. Boş turabazdı mı hocalar? Boş турат, бүт эч ким алган жок. Ya. Çekke belip ketmedi ya. Чекке мыналар берилген. Okuçu teteyağını ne deydi birinci? Birinci proyektirumu жылы Kana bir. Үйлөр мыналар, мыналар. 3815 участок бөлүндү. Так. Биринчиси мына школа, 7 школа. 7 школа бар. Gel turat değil mi? Дегендер, Ya. мектептин ордуларда турат. 7 мектеп бар. Так. Үчүнчү детский Детсад, сады и Алто. ясли. Алто. Алто, үчүнчүлөр, мына, үчүнчүлөр мына. Ошо мектептин жандарында мына үчүнчүлөр. Мына мектеп, мына немелер, детсадтар ошо. Так. Бүт номерациясы менен. Onu объекти kança eme var bir yerde? Cana kağız belgin kança Многоэтажкадан озгуга гана Мына многоэтажный жилые дома 31 количество. buna beriş gerekti uşlar cana investorlarga berbeylik de. Kana? Ya buna 31 köp kağıt diyor ekan. Gördünüz mü? O şeyde 31 çıkabı? Ошодон 5-6сы ошкулга берилген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин освоение кылышпады. Жерди алып коюш керек турат. 31 турабы дейт. 31 бар, бош. 31 turabı 31'den. Oşku gün için bedin gel. Бир да үй салабыз дешкен. Ha. Көп кабат үй салабыз дешкен. Bir yakta kanalizasyon yoktu. Kandır kanalizasyon. Ya su yok. Суу жок, канализация жок, свет жок, ошондой болуп турганда. Подстанция мына эле кайсы? Подстанция ана жерде. Ана жерде. Мурдагы проектированиясы мына жерге каралганда азыр ДТ калып көчкөн. Сырт эле калды азыр, а? Азыр Каракасыда турат. Oşanda 2010 kim boyçu? Hemen vastanlarına oyuncu. Jantır satı aldı koçu. O şu kişiden soraş gerek de. O şu kişiden soraş gerek akça ayakta depçi. Eme Şairbek kana obuks. Шайырбек. Siz mağanda Moğollar boyunca ayıp verimçi. Emne bitti, şu emne cumuş bitti buna. Buna göstersen. Bizimkilerde bısı. Emne hiç eştensiz hiç cumuş bitmep durgu bu жерде. Al жерде bu sefer var. Zaten 11 kilometre kanal kurulgan. Buna kanalda. Şu kanal 11 kilometre. Bu yerde Şito'dan var. Tak. Bunun içinde bu yerde Pakistan'ın nemeleri gelgen. Kanal şu pastanse bütülek de. Bütün Ova. Ошол вопрос болуп атат да. Hey. Ana mынау внутрь квартальный жолдордун баардыгы контурларды чыгарып шагалта бөлүп бир сыйра. Hey. Анау чоң жол мынау Локат жолунан өрдөн чыгып жарга Гүлбарыга чыгат. Ошол жол барып Гүлбарыга кошулган. Это понятно. Kana жол. Бүткөн Жогоруда жол бар. Шагал жол. шагал жол да. Канал менен параллель кетет. Канал менен параллель жол кетет. Жогор жак. Şu anda ama pastansenin көрсөткүлөчү. Жүздөн ашык 200дөй бар. Дамыйман. Свет бергенден жашап аткандар 100га жакын жашап атат. Калганы бааны куруп коюп. Жоқ, ал свет бұл жерде эле калды да. Эң главный бизге суу менен свет керек да. Свет жок. Ана балдарыбыз кыйналып атат. Азыр эми урматтар мына 5 та трансформатор коюп берген. Мисалы мына 3 та алдырдан коюп берген да. Ошосунда шүгүр аз иштесе жанып калды ичине көмүр топ. Бирок эми мына ортодогу элдер чыгат бирден. Свет бар экен биз эмне кылабыз эми? Алба жок, свет жок. Жеринен көрө. Отур. Yok düşündüm. Buğa kayaktan su geç gerek. Mına şu pastansiyanın жанынан 2 турба sonra biri buğa koyat, biri premoi. Yok düşündüm. Su kayaktan. Прямой жок. Ha. Ушуга коет. Бирөөлө. Араван каналдан шек. Араван каналы. Ha nasos menen be. Bu palifke be. Paливке.
Эмечи? Takkandılar o kanalı sol koladı. Ол тура эмес расчет койсоң дагы суу алып койгондо бир ишеткенде. Жок, андай эмес. Азыр эми чоң айтаптыр каналды. Расчет бар да. Азыр о жерде каналдын немеси 23 куб секундасына. Агып аткан жери 18 куб секундасына. Ошону бияка немесине саат секундасына 1 куб эле чыгат бияка. Расчет боюнча. Ошондо мына 14 саатта Суу алып келип көрдүңүздөрбү? 7 күн токтотуп мынерде толтурганбыз. Sonun жап-жашыл отодан таштан olmanda дарактар чыгып кетти. Айла жоктун иши. Мына трансформатор 24,5 миллион гана ошону мен кори. Кана жүрүңчү. Мен айштаман бери же үртүрөтүп болду. Мына 24 миллионго келген трансформаторбу? 24,5 миллионда жазылып турат ушуда. Шайырбек, Мына ичин көрсөңүз. Шайырбек 24 миллионго келген бекен ушул. Мен муну тактайынчы азыр мындан башка дагы бир подстанция бар да. Ошол боюнча соттошуп атабыз. А бул иш боюнча Боюнчасы жок да буга. Мен мына байлап койгон мына гол. Мынанын ичи ham гол. Биринчи класстагы баламам ишенбейт ушуга. 24 миллион десеби? 24 миллион сом. 24 миллиондон баласы баягы ошактагы российский тендерчиктерден неме кылып алып келгендери ham бар. Бунун далилдеричи Несин корусуп? Кое турган нерсе жок экен. жок, мына контору бар дагы. Буларын карап алсаң, 10 миң алып уялуу таспы? көтөрүп кетишет бу жерде. Ишенич жок. Дөрөт аба. Кантип бу суу алып келебиз? Проекттер бар бизде. Бул караш керек экен. Элди карабаса болбойт да. Азыр анда биз биринчи өчүрүт таза суу алып келишибиз керек экен бул жака. Так, мына поливти алып чыкса болот экен да. Азыр араванын ош каналы чоң айтат как раз. Араванын ош каналы чоң айтат. мынау подстанцияны мен алып келгенмин, койгонмун, ушуну плен кылып алгыла кадат. Биз ошо тиешелүү баягы специалисттер менен рабочий состояние кылып, актировать этип, полный өткөзүп бергиле деп. Мына 8 апрелде дагы 190 плюс 50, 240 миллионго. 240 миллионго. 240 миллионго эчтеме жок кой. Ооба, мына линияны тартып келген экен. Азыр 71 миллионду биз кабыл албай атабыз да. Шуну полноценно иштеп бересиң. Калган эмне кылат алган сары? Бул 24 миллион да, 5 миллион дагы эмес бул. 5 миллион дагы чыкпайт да бул жердечи. Жема ачып эмне кыласың эми, көрүнө турбайбы? İşlerin örtende işleri pusтой, iş Ha. falan yok. İşleri pusтой, iş falan yok. көрүшкөнгө 80. Daniyar aka özü gelip koyup ketken. Ресо берсин. Я. Bundan açalım bakalım biz daha. Bunu şey 110 patsan sötkön aladança. Uşul vurulup kalsa bundan kampitledi. Adam bunlar elde жақсы oyuncular hem olanda biz nar taraftan uaqtını bultur koş bergenmiz 5 lira. Aytты. Adam hazır dağı ol güç жетпейт деп линияны отдельно чарпасаңыз 2 метр расстояние бар. Bir linya tap belirlememiz. Ol şu Kengsay parka uşakta alып тұрасың депчи. 20-30 квадрат болады депчи. Бирок мынаны просто жалко алдап тұр нечи. Таштанды просто жалко етті. Мына трансформатор алып келген бала бар ғой нербе сүйін. Suyun oşa çok bol atat. Şu Rusya'dan çıktı keyin. Көпіреген ошол. İçine çıkan emessin ya. 190 плюс 50, 240 миллион сом. Жок, онун акчасын барын алып. Мынау экөөнү 41 миллиондон келген. 84 миллион. Оны 24 кырыында коет, мындар билет. Ошо 40 миллион. Мына линия, мына высокий портал, анан мына ал жер мындай адырлы да, ошо строительный, анын алдында каналдар бар. Мына опу сопу биригип, азыр 134 миллионго кабыл алганбыз да. Калганы карыз болуп бүтүрүп берсе, анан бүтөт эле да бул. 71 миллион арзы карыз болду. Эме, я, Элге жакшы болот мындарга. ошону айтам да. Карачы. Бул бүтпөйт, бул мусор экен да. Бул кайтап жаңадан куш керек бун бардыгын. Ой, ревизия кылыш керек азыр. Мына Жобада эчтеме жок да бардыгы. Мына линия жарайт булчу. Линия жарайт, калгандар баары металлолом, алар барчы. Эме максат. Эмени могу кайсы жылдан бериле баштаган чек? 2011. 2011. Бул канча жылда үй салбаса кайтарыш керек эле? 2 жылда, 3 жылдабы? Жер кодекс боюнча ушундай эмеси бар. Замирек Башевич,
Ушул жер боюнча иштебейсиңерби? 2 жылда. Токтомдо 2 жыл деп жазылат. Токтомдо андачы биз жаңы шаарды ушул жак курушуп керек экен да. Кең сайга куруп туруп, бүт барда эмени участок ушул 500 гектар боюнча сейиздер, архитектура, кадастр болуп туруп баарын эметип чыкпайсыңарбы? Инвентаризация кылып чыкпайсыңарбы? Канча киши алган? Эгер курбаса кайтарып алыш керек мамлекетке. Кайтарып алыш керек дагы эметишибиз керек. Көп кабаттуу үй курушубуз керек. Башка эле жок. Аларды кайтарып алыш керек да кайта мамлекеттин жеринчи. Анан сен айтып атпайсыңбы? Суу боюнча депчи, суу боюнча тияктан тартып келип отурбай эле бул жердечи изыскание кылыш керек. Изыскание кылып туруп, бирден суу бизге скважина кылсак арзаныраак чыгат. Питьевой суу дагы чыгат, эме дагы чыгат. Артезиан дагы чыгат, поливка дагы чыгат. Буну эметти изыскание кылып атабыз. Келди бишекечи, Кытайлар кылбадыбы? 250 метр казып, 10 күндө казып койду. Жаңы Кытайлар келди. Саклап жагачы. Ошону берсеler. Ошентип үчөөнү чыгарып беребиз дегенсиздер, келип көрүшүп, ошо 3 кварталда берди. Скважинабы? Ошо Кытайлар сүйлөшөйүн анда. Сүйлөшчү. Чакырайын. Сүйлөш.